Assalamu alaikum. Биздин ыйык көлүбүздүн туугандар, ушул жигит Казакстанда малайлыкка кетиптир. Малай болуп кетиптир. Иштейм деп жумуш издеп барган экен. Муну малай кылып, уруп тепкилеп, бир жанында жолдошу менен чогуу барган экен. Аты жөнүң айтып коесуңбу? Кандай? Максат. Максат 1984-жылы. Фамилияң ким? Есенбаев. Кандай? Есенбаев. Есенбаев Максат деген бала экен. Көлдүн кайсы жагынан болосуң? Балықшы. Көлдүн балыкчы, айылың. Башында рыбачы болгон, азыр көп балыкчы. Экинчи көк мойнок десе. Экинчи көк мойнок деген жерден болот экен. Бул баланы Казакстанда малайлыкка кармап жүргөн экен, жанында курдашы калып калыптыр ошол жакта. Берде кыргыз байкелер фура менен кетип барат. Мурда да көргөн экен. Азыр келатып ала келишиптир. Уруп тепкилеп иштетет экен. Бизге айтуусу боюнча бир баласы эч үстүндө кийим жок дейт чыгып кеткенге. Ал калды. Документтердин баары ошол казакта экен. Буну кыргыздын эле жигиттери ошол жака иштейсиң деп туруп жиберген экен. Ал буларды иштетпей эле малай кылып туруп уруп тепкилеп абдан кордоп жаткан экен. Анан көлдүк туугандар, тааныгандар болсо срочный туугандарына кабарлагыла. Адрестерин айттык. Көл рыбачийден. Тааныгандар болсо кана бери карап кой жакшылап, элдин баары көрүшсүн. Сени тааныгандар көп чыгар. 1984-жылкымын дедиң, Атың Максат. Фамилияң дагы бир жолу. Есенбаев. Есенбаев. Есенбаев Максат деген бала. Мына мир не бывает без добрых людей дейт. Берде байкелерибиз, боорукер байкелерибиздин машинесине салып ала келаткан экен. Азыр бул жерден жолуктук. Кудай буйруза мерке тарапты көздөй алып барып, азыр байкенин номерин айтып коебуз. Ошол байкеге чалгыла. Кайсы жерде болот бул бала? Бул Алматыга барып документин жазатам дейт. Буну Алматыдан дагы милициялар кармап дагы бир жака алып барып койбосун деп Алматыга барбай тур туугандарын кезинде атабыз. Байке, сиз номериңизди айтып койсоңуз, бул бала сиздин жаныңызда болот да. Так, 999 799 714. WhatsApp. Да бир кайталап койсуң номер. 999 799 714. Атым Жаныш. Ушул номердеги байкеге кайрылгыла, ушул баланын кайсы жерде кайда кетти бүт айтып берет.